Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Барыңыздарга жакшы маанай каалап, биз ЛТРде Билермандордо теле оюнунун кышкы серияларынын 7-турун баштайбыз. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы жогорку лигада командалардын бири Мелис Музулмановдун командасы келген. Мелис мырза, дагы бир жолу кош келипсиздер. Мына эки эле оюн калды. Бул сиздер менен Сагынбек Мамановдун командасынын оюну. Тилекке каршы ушул оюнга чейин эч ким финалдык оюнга жолдомо ала элек. Жогорку лигада командалардын дагы кечеги Эмил Бакановдун командасы дагы бир упай айырма менен жеңилип калды. Тилекке каршы команда оюнга даярбы эмес мырза? Саламатсызбы урматтуу алып баруучу, урматтуу телекөрүүчүлөр. Буйруса команда ар тараптуу бүгүнкү оюнга даяр. Өзүңүз айткандай ошол кышкы сериядагы жеңишти ачып берүүгө жана финалдык оюнду ойноого буйруса ниеттенип келдик. Буйруса жакшы оюн көрсөтөбүз деген ишенимдүү айтып кете алам. Жакшы оюн көрсөтүп беребиз буйруса бүгүн. Командада чындыгында толук шанс бар. Бирок оюндун жүрүшүндө биз кандай оюн болот биз билбейбиз. Бирок азырынча шанс бар деп айта алабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кимде-ким биздин оюнга жаңы кошулган болсо, экрандагы даректерди жазып сактап калыңыздар жана биздин оюнга суроо жөнөтүүнү баштай берсеңиздер болот. Биздин даректерибиз мурдагыдай эле Ош шаары Ленин көчөсү 330, Билермандордо интеллектуалдык оюнуна деп почта аркылуу кат менен жөнөтүңүздөр. Facebook'ta Билермандордо деген баракчабыз бар. Ал жерге катталып жөнөтүңүздөр жана Instagram'da Билерман астыңкы сызыкча жана Ордо деген биздин расмий баракчабыз бар. Мына ушул жерге да катталып суроо жөнөтүңүздөр. Электрондук даректер үчүн bilirman@tv.mail.ru суроо жөнөтүү эрежеси мурдагыдай эле. Логикалык суроо, жообу менен фото сүрөт, дарек, телефон жана жаңы суроо болуш керек. Мурда берилген суроолор кабыл алынбайт. Ал эми биздин өнөктөштөрүбүз бул Секом окуу борбору, билим алуу жана өнүгүү борбору. Бул Секом окуу борбору телекөрүүчүлөргө жана билермандарга өзүнүн тиешелүү сыйлыгын коюп берет. Жана негизги өнөктөшүбүз Барбол атамекендик өндүрүш фирмасы, кондитердик фабрикасы Ош шаарында жайгашкан. Биздин оюнчуларды шириндиктер менен ар дайым кубандырып келет жана Актив дизайн биздин дагы бир өнөктөшүбүз. Жарнак жана полиграфия борбору. Эсеп азырынча 0-0. Биз болсо биринчи раундду баштайбыз. Биринчи раунд. Биринчи раунд. Биринчи раунд сиздерге каршы Сабира Арынова суроо берет. Балык шаарынын тургуну. Мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар, барыңыздар араб чөлкөмүндө жашаган калктын баш кийимин билесиздер. Куфия деп аталат. Тегерек формадагы эшилген аркан сымал. Мелис элестетип атасызбы? Ооба. Ошону булар башынын чокусуна коюп жүрөт. Эркек кишилер коюп жүрөт. Куфиянын бир бөлүгү адатта башты ороп турган алкак болуп саналат. Аны арабтар эгаль деп аташат. Негизи арабча эгаль деп аташат. Бул эми бедуин деп ошо чөлдө жашаган элди бедуин дейбиз. Ошо бедуин калкынын негизги баш кийимине колдонуучу бул предмет да, негизи бул куфия. Мен аркан сымал эшилген формада деп айттым. Эми сиздерге суроо. Бул бир гана баш кийимди кармап туруучу предмет катары эмес, дагы башка кызматты аткарат. Кетти минута.
Бул баягы адам өлгөндө кепин катары жеп бол мындай жеп эле өрүлгөн эле жеп мындай жеп турат. Эшилген болот. Эшилген. селден эмес салда билсе селдеден башка Жип болду. Жип болду. Бул баягы кан тамырга башка мындай немеси жокпу баягы ысытма болгондо башка болгондо мындай башка суу канча көргөн эмесмин да узундугучу. Терди түшүрбөй турабы? Мисалы үчүн алардын көбүнчө баягы чач uzunдар футболчулар деле эмен кийип алышат. Балким ошодур, чач жок. Жиптин өзү узундугу канчалык Жип эми бир оролгон да, бир оролгон. Ысык. Бир оролгон. Суу агып кеткенде мындай тосуп калып. Балким байласаң байлабайбы? Симежени байлайбы? Көпөнү байлайбы? Эмне кылат? Узун болсо эгер төөлөрдү бири-бирине байлашы мүмкүн. Жок, андан башкары башка кызмат аткарат. Теге чыкпагыла, башынан чыкпа. Чөп чапканда деле платочка оройбуз башыбызга, тер көзгө кирбеш үчүн. Балким ошо максаттадыр. Башка. Азыр мына тегеректин максаты болот. Буюм салган эмелер болот го мындай, капка окшогончу. Эретиле ошону байлабайбы? Жок. Ошол башка адамга пайдасы тийиш керек, адамга башка кызмат аткарыш керек. Кызмат. Бир нерсе да отот. Билмесем ошо балким Баш кийимди кармап турат. Баягы неменин эле үстүнөн элестетсең тиги. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого команданын атынан Барчын айым жооп берет. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбузча биринчи кызматы бул ошол баш кийимди бул материал жаап атпайбы, ошону кармап туруу максатында болсо, экинчи кызматы бул ысыкта негизинен жанагы баштан түшкөн терди тосуп калуу максатында коюлган болушу мүмкүн деген ойду айтабыз. Баштан аккан терди тосуп калуу. Ооба. Жооп кабыл алынат. Талкуу учурунда ар кандай варианттар айтылды, мен уктум. Арасында туура вариант дагы бар, туура эмес варианттар да айтылды. Барчына жооп берген вариант туура эмеспи, азыр билебиз. Мен туура жоопту айтам. Бедуиндер чөлдө жашаган калктар көчмөн калк болушун биз жакшы билебиз. Демек, көчмөн калктардын жашоосунда негизги байланыш бул төөлөр. Төөлөр менен көчүп конуп жүрүшөт. Бедуиндер кайсы бир жерге түнөп калганда, же болбосо башка бир иштер менен алек болуп калганда, төөлөрдү алыс аралыкка кетип калбоосу үчүн куфиянын алкагын 8 көрүнүшкө алып келип, төөлөрдү тушап коюшкан. Нур-Султанда туура вариант бар болчу, бирок жооп башкача болуп калды. Эсеп азырынча 1-0. Азыр арымдан куттуктайбыз Балык шаарынын тургунуну. Телекөрүүчүлөр тарапка 1 упай алып берди. Оюн улантылат. Экинчи раунд. Түрдүү варианттарды иргеп алууга аракет кылгыла, билермандар. Баш боюнча айтылды, демек башка жактарын караш керек болчу. Эми баштан аккан терди ал өтө ылдыйда эмес, чокуракта эле турат негизи Куфия. Жазгүл Дөөлөтова Бишкек шаарынын тургуну силерге каршы суроо берет. Телекөрүүчү сиздерге ушул фото суроону жөнөтүптүр. Урматтуу команда, бул бекитилген жерде эмне бар? Кеттим да. Мөлөт номурда жооп бар, урматтуу. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, биздин командадан Нур-Султанда жооп бар. Нур-Султан. Урматтуу алып баруучу, бул формасынан аскердик кызматкерге окшоп көрүнүп атат. Бир жерде көргөндөй болуп атам, бул өзүнүн тулку боюн түз кармоо максатында ошол форманын жакасына ийне сайып коет. Ошол башы төмөндөгөндө ийнеге сайылат. Бул жерде ийне болушу мүмкүн. Жооп туура. Кагыра Кытай армиясындагы аскерлерге тиешелүү ушундай эреже бар. Түп-түз туруш үчүн мына ушундай эрежени колдонушат. Бул менимче Түндүк Кореяда деле колдонсо керек. Эсеп 1-1 команда телекөрүүчүлөр менен теңдешти. Жана 1 минутта команданын үнөмүндө бар азырынча. Аны команда кризистик учурда гана пайдалана алат. 3-чү раунд. Асылбек Камчыбеков Кызылка шаарынын тургуну бул суроого Секом билим берүү борбору
байгесин коюп берет, 1000 сом акчаны. Эгерде команда утса командага берилет, утпаса Асылбек Камчыбековго жөнөтүлөт. Урматтуу билермандар, фото суроо. Сиздер көрүп турган бул монумент дейбизби, эстелик дейлик, ушундай бир скульптуралык эстелик Россиянын Кунгур шаарында орнотулган. Бул эстеликтин автору Махмудов. Эстеликтин ачылышы 2007-жылдын 24 ноябрында болуп өткөн. Эми сиздер бул эстеликке жакшылап назар салып, маани берип айтсаңыздар, бул эстелик эмне деп аталат? Кетти. Не ол? Жок, ошо Токио деп турат бул жакта. Жок, ал жазуудан. Жок, жазуу деле бар, бир нерсени бергендир да аралык. Жок, атын не бомба дейбиз, Токио дейбиз. Бомба түштү эмне болду? Ортого түшүп Атомий атат. бомбалардын немеси жайгашуу аралыктары. Деме, неле, баягы хроникабы, атом бомбаларынын хроникасы эмне? Ошол сыяктуу деп атасыңар. 2007-жылы болуп атат. 1, 2, 3 болуп атат да. Ал жерде атом бомба жок да бирок эч кандай. Россиянын бомба жок. Эгер Япония дейт турган Жок. Ошо баягы 2007 ошол жака. Ал бирок 2011 болду беле, 2007 болду беле. Баягы цунами. агай бирок Цунами. Япония. Ооба, цунами. Анан кийин атом ядро электростанциясы жарылып атпайбы? 2007 болсо. Ошонун траекториясы балким Ошо таралып болуп атат да, толкун түрүндө деген. толкун бул. Ортот да булчу. Бунун аты толкун болсунбу? Толкунбу эмне? Атын табыш керек, атын табыш. Нерсенин таралуuшу да эч кылса Таралуу күчү, таралуу толкуну. бирдей таралып атат. Айланып Тиги ядросу болсо, мисалы, Bir жерден болсо таркаган да, күч да, bir жерден таркаган күч. таркагандын ошондой. Канча километрге жеткен жаздырган болду ошондо. Жок, толкун эмне? Толкун таралуу бар. Таралуу күчү. Эгер атомный эме ядронун таралуусунда толкун десек болот. Таралуу күчү десекчи. Толкундун таралуу. Мелис мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого команданын атынан Сороо мырза жооп берет. Сороо мырза. Цунами дейбизби, ошол нерседен жабыркаган нерсенин таралуу күчү. Мисалы үчүн кайсыл жээкке чейин баргандыгы, болсо кандай таасир эткендиги, кайсыл, мисалы үчүн Пермден 60 километр, Токиодон 9900 километр деген нерселер бар экен да. Биз буну таралуу күчү деп атадык. Цунаминин таралуу күчү деппи? Жалпы эле таралуу күчү деп атадык да. Таралуу күчү. Жооп кабыл алынат. Ордодо пикир барбы, жокпу? Урматтуу алып баруучу, бизде вариант болду, бул ядро, бул жердин ядросу деген вариант болду. Анан кийин мына ушул Москванын аймагында ушул жердин борборудагы жайгашкан деген маалыматтар бар. Анан да кошумча бир таш кара болуп атат. Бул жерде балким ушул Россиянын аймагына метеорит дагы түшкөндүгүн билебиз. Балким ошол дагы болушу мүмкүн деген эки түрдүү вариант болуп атат. Мен туура жоопту айтам. Монументке карай турган болсок, топтомолук. Мен азыр бул жерде сүрөткө карай турган болсок, болжол менен диаметри бир метрдин тегереги, болжол менен. Бирок томолук киндик формасында турат, киндик формасында турат. Бул монументти Махмудов жердин киндиги деп атаган, пуп земли деп. Нурислам туура айтып атат. Сырткы айланасынан бир канча жерлердин аталыштары жана алар менен бул эстеликтин ортосундагы аралык канча экендигин байкоого болот. Демек, жердин киндиги мына ушул жерден башталып атат. Россиянын аймагындагы Кунгур шаарында жердин ортосу деген өзүнчө астрономиялык бир мына бир маалымат бар. Урматтуу билермандар, 2-1 эсеп. Эгер жердин ядросу дегениңиздерде бул башка маселе болмок. Эсеп телекөрүүчүлөр тарапка кайра бир упай кошулду. Оюн улантылат. Кышкы сериялар 7-тур, 4-раунд. 4-раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, команданын курамы толугу менен педагогдордон турат. Толугу менен математика сабаган мугалими, дене тарбия сабаган мугалими, кыргыз тили, башталгыч класс. Мелис Музманов өз кесибиңиз сиздики? Кайсы? Адабият. Кыргыз тил адабияты. Мына толугу менен педагогдордон турат бул команда. Жанузак Садыр уулу Базар Коргон районунун тургуну силерге каршы суроо берет. Футболдук эреже боюнча суроо. Мониторго назар салыңыздар.
Урматтуу билермандар, баардыгыбыз футболду кызыгып көрөбүз, эрежелерин дагы биле жүрөбүз. Көпчүлүгүн билбейбиз, кээ бирлерин билебиз дегендей. Мисалы дарбазанын алдындагы 16 метрлик аянтчанын ичинде коргонуп жаткан команданын оюнчулары эреже бузушса, 11 метрлик айып же пенальти белгиленет. Бирок бул жарым шар, атайын жебе менен көрсөтүлүп турат. Бул жарым шар формасында сызык эмнеге керек? Эмне функцияны аткарат бул? Эмне үчүн мынтип сызып койгон? Кетти. Не болуш мүмкүн? Ал дарбаза чыгат да, ал жерге чейин. Жок, дарбаза квадраттын ичине чейин чыгат, ал жака чыкпайт да. Чыкпайт. Неге чыкпайт? Жок, чуркаганда ошол жерден сыртка чыгып кетпей финал тепкенде. Каякта болот? Жок, заштада турган ал жерде турат. Жок, ошол жерден сыртка чыгып тебүүгө тыюу салынбайбы мисалы? Кандай? Мисалы финальти тебет го, тепкен адам ошол жерден сыртка чыгып кетпейт балким. Жок, оно сызыктан кирбейт ичкерге. Пенальти деп атканда сызыктан ичкерге кирбейт. Канча метрлиги азыр ошол жерде? Ал жер кыйла эле да, мисалы 16дан ашат. Негизи карапка 16га чейин эле. Демек ал 17 же 18 метрде турат. 18, бирок ошол тегерек дарбазанын тушунда экен. Дарбазанын ортодогу 5 метрликтин четинде. Не болсун мүмкүн? Мындай немени билбейт экенмин да мен эрежени. Балким топ тепкенде ошол жакка чыгар же. Жок, ошодон чыгып кетпеш керек да. Дагы эреже бузулса бир нерсе болбойбу? Жерден чыгып кетпеш керек Балким эмес. ошонун ичинде дагы кандайдыр эреже бузулса, пенальтиге кошулбайбы? Жок, андай нерсе жок. Пенальтиге ана квадрат деле кошулат. Оно чекителе да, чекителе. Пенальти. Жок. Жок, эреже Ана квадраттын ичиндеги бардыгы 16 эмеге кирет да, пенальтиге кирет, бузулган айып турабы? Ооба. Бирок анын сыртындагыча Ал дагы кирет да өзү негизи. жок, айланадагы демек ал дарбазачынын ошол жерге чейин чыгууга, бирок дарбазанын аркы мисалы үчүн кол менен кармап алууга, ошодон же баш менен сүзүлгөндө өзүнө башка жерде кол чыкса, Башса рука болот, а? Кол чыгып кетсе болот. Ошол жерге мүмкүн эмеспи? Ошол жерде карманга. Ошол жерге. демек биринчи топто ошол жергеден узатууга мүмкүнчүлүк берилет. Менис мырза, Урматтуу алып баруучу, бул суроого мен өзүм жооп берүүгө аракет кылып көрөйүн. Дем футболду ойнойт элек дагы көрөбүз дагы, бирок негизинен ушул нерсеге көп көңүл бурбаппыз. Жалпы жонунан айтканда, азыр бул жерге чейин өз негизи биз оюндарды көрүп жүргөндө бул жерге чейин дарбазачы чыга алат да, негизиненчи. Дарбазачы ушул жерге чейин чыга алат. Анан бул тегеректи коюлган себеби пенальти тебе турган футболчу ошол радиустун айланасынан тебиши мүмкүн, чыгып турат го ошол чекит. Ошондон бул жакка өтпөшү мүмкүн да. Анткени ал жерге чейин билебиз, пенальти болгондо бардык оюнчулар ошол сызыктын бул тарабында турушат. Ошол айып пенальтини тебе турган оюнчу ошондон бул жакка өтүп кетпесин деген белги болушу мүмкүн. сиз басымды пенальти тээп жаткан футболчуга жасап жатасызбы же ошол сызыктын бул жагында турган оюнчуларга басым жасап жатасызбы? Мен ушуну аныктап алышым керек да. Менис мырза. Негизи оюнчулар мына ушул сызыктан бул жака өтпөйт да, негизиненчи оюнчулар. Өтпөйт. Наркы сызыктан. Пенальти тебип аткан адам дагы ошондон бул жака өтпөсө керек деген ой. Пенальти тебип аткан адам. Жооп кабыл алынат. Мен жооптун туура вариантын сиздерге азыр көрсөтөм. Караңыздар. Пенальти тээп жатат. Пенальти тээп жаткан футболчу ал сызыктан бул жака, сызыктан сырткары жака негизи чыкканга андай деле бир тар аралык эмес, кенен аралык. Бирок бул жерде калган оюнчулар, футболчулар ошол сызыктан ичкери кирбей туруш керек. Сызыктын бул жагында туруш керек. Мелистин жолунда бул сөз айтылды. Канааттандырарлык жооп деп эсептейм. 2-2. Жана команда кайрадан телегөрсүлөр менен теңдешти. Ушул нерсени эске тутуп коюңуздар. Футболчулар жарым шар формасынын ичине киргенге тыюу салат. Анткени ал жерде арбитр оюндун коопсуздугу үчүн дагы мына ушул эрежени колдонот. Команда кайрадан телегөрсүлөр менен теңдешти. Урматтуу телегөрсүлөр, бүгүн Мелис Музумановдун командасы кышкы финалдык оюнга ат салышып жатат. Жана 5-чи раундга старт беребиз. 5-чи раунд.
Калыс Темиркулов, Ысык Көл облусу Жети Өгүз району силерге каршы суроо берет. Ардактуу эс алууда телекөрүүчү, сиздерге мындай суроону берген. Каракчылар бир аралга жеткенде, каракчылык менен тонуп алган байлыктарды ошол аралга катып, андан ары жөнөөнгө камынып жатканда, жакын жерден адамдарды көрүп калышат. Ошол аймакта жашаган адамдар көрүп калышат жана аларды кубалап жөнөшөт. Каракчылардан качып бараткан адамдар корккон боюнча тушта көрүнгөн бир үңкүргө качып, бир топ жерге чейин кирип кетишет. Каракчылар үңкүргө киргенден чочулап кайра кайтып кетишет. Үңкүргө корккон боюнча өтө алыс кирип кетишкендиктен аны байкабай да калышкан. Бул лабиринттери көп үңкүр болгондуктан андан кантип кайра сыртка чыгышты билбей калат. Айлалары кетет качкындардын. Бирок булардын арасында бир амал көйү, бир амал менен сыртка эптеп калгандарды алып чыгып кетет. Урматтуу билермандар, лабиринт үңкүрдө ал кандай амал менен жол таап чыгып кеткен? Кеттим. Жүрмүн. Жок, бул жерде шамалдын багыты Мышык жаныбарлар жокпу жанында балким? жок. Бир амал. Шалчын бул жерде шамал кирген Жок, багытчы. от жарыкка карап, мындай абага карап мындай жанагы тышкандардын ийинен мындай үлгү алып шамал башка жактан казып чыгып Шалчын ал жерде кайерде ооз болуп жерден шамал кирет. Бирок аларда от барбы бирок? Колунда от бар беле? жок, лабиринт үңкүрдө да, лабиринт үңкүрдө да. Лабиринттин ар жагында эшиктер Үнчү. Жок, ийиз эмес, үнчү. Караңгылык болуп атат ал жерде. Үндөн жаңыруу эмес жарык барып көрүнбөйт чыгабы? бары ичине. Жарыкчы, жарык көрүнбөйт да. Жаңырыгы чыгандай болот ал жерде мисалы. Жаңырык азаябы, сыртка көбөйөбү, азаябы? Мындай аба кирбейби? Кайтпай калбайбы? Макул жаңырык деп көрөнүп бир вариант. дагы. Шамал. Шамал жел кирбейби Бирок балким? үңкүрдүн ичине ошол жака чейин шамал барышы кыйын да, бирок. Жел кирет, Шамал чыгышы мүмкүнбү? Кандай? Ичиненби? Лабиринтте шамал кыйын Балким эмеспи? бу терлеген жакта балким ичкери жак көбүрөөк тердеп суу болоттур. Ысык. Сизге мүмкүн болсунча ысык болобу? Жок, бирок Кирген сайын. Мелис мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого команданын атынан Сорон мырза жооп берет. Сорон мырза. Урматтуу алып баруучу, үңкүрдө киргенде мисалы үчүн туюк жерде үндүн, кыйкырган үндүн жаңырышын баардыгыбыз билебиз. Ал эми канчалык жаңырык азайган сайын ошол тарапка багыт алып отуруп, алар эшикти таап чыккан болушу мүмкүн. Демек өздөрүн кыйкырыгын жардам менен. Бул физикада чындыгында эле ушундайбы? Физиктер бар бул жерде. Үн. Чагылуу деген нерсе болот дем, кайтып. Мен жоопту кабыл алдым. Туура жооп. Үңкүрдө жарганаттар болоорун биз баарыбыз билебиз. Демек, айла амал кылып жаткандан кийин жарганаттардын бирин кармап, ага жип байлап бутуна жарганатты кое берген, жарганат демек качыш үчүн сөзсүз түрдө сыртка чыгат. Мына ушул айла менен жарганаттын артынан калгандары да үңкүрдөн сыртка чыгып кеткен, урматтуу билермандар. 3-2. Айла амал мына ушул. Калыс Темиркуловду куттуктайбыз, жакшы суроо. Ысык Көл облусунун тургуну. Жана биз болсо 3-2 кайрадан телекөрүүчүлөр алдыга чыгып атат. Куушуп бараткандай бир көрүнүш болуп жатат бул жерде. Эмил Баканда да ушундай көрсөткүчтөр болгон. Бирок командада дагы деле шанс бар. 6-раунд. Жарганат кармап көргөнсүзбү, Сорон мырза? Такыр, Жок, көргөнбүз. Мелис мырза, сизчи? Синекейибизде уста болот экенбиз, анан чебер болот экенбиз деп, аялдар чебер болот, эркектер уста болот десе анан карыштап көргөнбүз. Ооба. Кимдин колу жарганаттын канатына жетсе уста болот экенден бир ушундай бир ырым бар эле. Супер блиц. 3 суроо 20 секундада, Мелис мырза 10 секундда чечип алыңыздар. Ким ойнойт? Нурсултан мырза ойнойт. Нурсултан Акылбек уулу. Нурсултан мырза, даярсызбы? Даярмын, урматтуу алып баруучу. Команда ишеним сизге таштады. Биринчи суроо. Сизге каршы Света Касымова суроо берет, Бишкек шаарынын тургуну. Көптөгөн белгилүү инсандардын фобиясын билебиз. Ар кандай фобиялар бар. Жаныбарлардан коркуу,
учакка чыкканда же башка дегендей. Владимир Маяковскийде дагы ушундай бир фобия болгон. Ал дагы мындай бир жугуштуу оорулардан аябай корккон экен да. Айрым өткөндө бир суроо болду. Эгерде эпидемия башталса ошол аймактан дароо чыгып кеткен шашкан кайсы бир белгилүү адам. Бирок бул башка жака көчүп кетчү эмес экен Маяковский. Ал оору жуктуруп албоо үчүн дайыма колгап кийип, кайда барбасын жанында самын, йод жана бир нече кол арча алып жүрчү. Эң кызыктуусу ал оору жуктуруп албаш үчүн кайда гана барбасын, ушул нерсени такыр кармаган эмес экен. Урматтуу Нурстан мырза, Маяковский эмнени такыр кармаган эмес, колун тийгизген эмес, эмнеге? 20 секундда кетти. Нурстан мырза, Шприц. Шприц балким. Шприцти? Демек Маяковский шприцти кармаган эмес. Жооп кабыл алынат. Бүгүнкү күндө дагы пандемия шартында биздин эң көп кармай турган жерибиз бул эшик каалгасы. Нурстан мырза, эшиктердин каалгасы. Кайсы жерге барбайлы эшик? Маяковский такыр эшик каалгасын кармаган эмес. Шприц бул белгилүү гана бир убакытта кармай турган нерсе болбосо, бул дээрлик кармай турган предмет эмес. Ушундай. Бизге каршы блиц раунд токтоп калды. Жана команда блиц раундтан уттуруп бир упай телекөрүүчүлөр тарапка алдырды. Света Касымованы куттуктайбыз, Бишкек шаарынын тургуну. 2-4 урматтуу телекөрүүчүлөр. Oyun ulantılат 7-ci rauнд. 7-ci rauнд. Байыш Маматов, Ош шаарынын тургуну, силер каршы суроо берет. Байыш мырза, билермандарды аябай көп суроо берген телекөрүүчүлөрдүн бири. Урматтуу билермандар. Бул шаардын аты кокустан эле коюлган географиялык аттардын бири. Материк эми эле изилденип баштаган мезгилде испаниялык кемелер түштүк Американын жээктерине жакындаганда моряктардын бири тоону көрдүм деп кыйкырган. Тоону көрдүм деп кыйкырган. Ушул сөз бул чоң шаардын аталышы болуп калган. Урматтуу билермандар, кайсыл шаар? Мөөнөт номурда жооппу? Жооп бар эле. Жооп бериңиз, мейли. Урматтуу алып баруучу, бул Монтевидео деген шаар. Кандай дедиңиз? Монтевидео. Монтевидео. Монтевидео тагыраагы Уругвайдын борбору. Тоону көрдүм. Монтевидео. Жоңуз туура. Жоңуз туура. Жана команда бир упай алып 3-4 эсебинде оюнду улантат. Телекөрүүчүлөр дагы да болсо алды да. 8-ci раунд. Ырыскүл Исабекова Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Бирок телекөрүүчүнүн сүрөтү өтө сапаты начар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, технология, телефондор ар бирибизде бар. Мүмкүн болсо жакшылап жөнөтсөңүздөр. Азыр бул жерде абсолюттук түрдө таанылбайт. Бирок Ырыскүл айым көрүп калсаңыз, мен сизден кийинки оюнга сапаттуу сүрөтүңүздү жөнөтсөңүз деп айтмакчы элем. Урматтуу билермандар. Дүйнөдө ар кандай стилдеги сүрөттөрдү жараткан сүрөтчүлөр көбөйүп кетти азыр. Ар кандай дизайн, стилде, искусствода, графика, иллюстрация дегенде,
Мен сіздерге Танго Гао деп аталған қытайлық суретші иллюстратордың бір емгегін сунуштаймын дейді. Шанхайда туылған суретші екен. Учурда бар бұл суретші. Урматтуу билермандар, мониторго көңүл буруңуздар. Бұл Танго Гао ушундай иллюстрациялык сүрөлөрү менен белгилүү. Учурда дизайнерлик кызмат аткарат, рекламалык тармагында иштейт. Көбүнчө сүрөттөрү мындай бир технология, учурда технологияны эске алуу менен ошону чагылдыруу менен жасайт да. Ошон үчүн көптөгөн рекламалык дүйнөдө белгилүү компаниялар Танго Гаого буйрутма беришет. Биздин компанияга ушундай бир логотип жасап бер деген сунуштар да көп экен да. Урматтуу билермандар, бул сүрөттө сиздер таштанды урнасынан азык издеген иттер, 3 ит турат да. Эмнегеде бери жакта отурганын көрүп турасыздар. Эгер наркы таштанды таштаган урна болсо, ал жерден азык ар нерсе бар да, эт болушу мүмкүн, нан болушу мүмкүн. Адатта аны ороп калган иттер эмнегедир бери жакта отурушат. Аларды кармап турган нерсе урнадагы белги. Урнадагы белги. Бул белги негизинен таштандыны кайра иштетүү деген маанини билдирет. Бул белги. Бирок бул заманбап иттер, заманбап деп тырнакчанын ичине салып айтып атам, заманбап иттер бул белгини башкача өңүттө түшүнгөн үчүн да күтүп турушат. Сиздерге суроо. Бул заманбап иттер эмненин белгиси деп түшүнүп турат. Бул хохма да өзүнчөчү, урматтуу билермандар. Кетти минут. Загрузка собачка. Жок, эмне Собачка неге күтүп атат бул онда? Неге күтүп атат собачка? Загрузка болуп Заманбап ит деп ошон үчүн айтып атат менимче. Загрузка болуп атат дейсиң ба? Загрузка ошондой болобу? Загрузка болуп атат дейли, кезек дейли, дагы эмне? Загрузка. Жок. Таштандыга мисалы иттер да кайра бизде да мындай кайра иштеп чыгатында ошону коркпойт. Неме жок, иттерди эмес, загрузка болуп атат да, собачка бул күчүкчө. Күчүктөрдү күчүкчө бар. Mail.ru сыяктуу кайра иштеп чыга турган интернет сыяктуу бир реклама берип атат. эмеси болуп атат да. Интернетке неме кылсак берет дегендей ма? Реклама да дедим. Неге реклама? Эмнени реклама? Реклама сүрөтчү гана рекламага иштейт, ушундай логотиптер чыгарат атат да бул. Электен Заманбап дегенде ошол. Суроо, иттер эмнеге окшотуп күтүп турат? Болду, бүт ошондо калабыз. Заманбап иттер деп атат. Заманбап иттер. Не электрондо очередь келди бир, анан азыр эгер күчүкчө, эгер загрузка ушундай болсо, Загрузка айланып убакыт күтөт. загрузка күтүп туралы чыгат балким, ичинде бир нерсе бардыр. Күчүкчө болсо ошо загрузка. Ошо загрузка. Загрузка күтүү да. Окшотуп атат, күтүүгө окшотуп атат. Загрузканы көрүп, демек бул загрузка болот экен, биз очередь менен ичиге киришибиз керек, анан кирет экен деп. Мерис мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого жооп берип көрөйүн. Бул заманбап иттер урнадагы жазууну белгини баягы орусча айтканда кыргызча кайра жүктөө дейбизби, загрузкага окшотот дагы. Анан ошол загрузка болуп атат, демек кезеги менен кирет экенбиз деген ойдо күтүп турушат. Бул сиздин жообуңуз. Ооба, биздин жооп. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул жерде бул заманбап иттер таштанды урнасына белгини жүктөө же загрузка деп түшүнүп алышкан. Жооп туура. Жооп туура. Анткени булар күтүп турушат да. Эсеп демек 4-4. 4-4. Oyun улантылат 9-раунд. 9-раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 7-чи тур. Мелис Музулманов өзүнүн командасы менен телекөрүүчүлөргө каршы ойноп жатат. Азырынча эсеп тең. Команда финалга аракет кылып жатат, жолдомо алууга. Мындан кийин Сагынбек Мамановдун оюну бар. Андан кийин ким ойнор анык болот, Кудай буйрса. Ботокөз Жакып кызы Талас шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Урматтуу билермандар, Ботокөз Жакып кызы сиздерге мына ушундай сүрөттөрдү жөнөткөн. Эмнени көрүп турасыз Мелис мырза? Эки тактайча. Эки тактайча. Бул жердечи? Тарак. Тарак. Чыгаш таракта. Тарак жана тактайча. Суроого көңүл бурабыз. Сиздер экранда карагайдан жасалган
чакан, тактай жана жыгачтан жасалган таракты көрүп турасыздар. Жыгачтан жасалган тарак. Өткөн кылымдын 60-жылдарында бул эки предметти Америка Кошмо Штаттарында чиркөөлөрүндө кезиктирсе болор эле. Ушул эки предметти. Адатта кызматкерлер бул буюмдарды чиркөөнүн астанасына илип же атайын стулга коюп коюшкан. Мындай кылуусунун себеби ошол кездеги бир саясий көз караштан улам келип чыккан. Урматтуу билермандар, чиркөө кызматкерлери бул эки предметти эмнеге пайдаланышкан? Эмне үчүн тарак менен жыгачты коюп коюп атат? Кетти. Жок. Саясий президент бул жерде мисалы үчүн даяр буюм менен ошол нерседен жасалган буюм болуп атат да. Акшыныкы трансплантка байланышы жокпу тарак? Чиркөө келгенде чачтырабайбы? Жок. Тактачы мисалы үчүн саясий эки тактаны бияка коюп койду, анан бул жака саясий. бул жерде чиркөө киргенде эмне кылат алар? Сыйынганда кандай тиешеси бар? Мунун майы тактадан жасалган тарак деген майы тарак чыгат деген эмеспи балким? Ошончо чоң нерседен ушунча болот демек. Элдин арасынан дагы сурулуп ушундай тарак окшоп чыгып, сен такта боюнча турсаң, ал сага мындай кызмат атат. Элге кызматын саясатка кантип байланыштырабыз? Саясатта мисалы үчүн кайсы бир саясий партиянын ичиндеги чыккан кандайдыр бир эмелер лидерлер сыяктуу эле нерсе. Же болбосо Кандай болот? Тарак таза болосуң, саясатка аралашсаң, тарак болосуң деген сыяктуу. Балким о тактаны жүрөсүң деген тарактан майдалап таштап атат. Бөлүк-бөлүккө бөлүнүп атат да. Тактаны эл кылып биле турган болсок, тарак ошонун ичинен чыккан лидерлер сыяктуу болуп атат да. Тарак менен ошо жамандарды Саясий деме, Саясий нерсени бир партиянын бир. Бирок аны неге чиркөөгө апарып Неге эки такта? Балким жөн эле такта коюп койду. Эки тактай. Экөөндө дагы. Тактайчалар болуп атат да, тактайлар. эки тактай деген неме айтылбады Тактайлар сурозо. Же тактайчалар деп айтылды. Ошо эки предмет болгон. Негизинен жыгачтан жасалган тарак, карабай. Карабай неме? Президенттерине байланышкан эме жокпу? Америкада жыгач балким. Америкада болду. Американын Өткөн кылымдын 60-жылдарында 1960-жылдары. Ким болгон? өткөн кылымдын Неске келтат? Мен бул жерде мисалы эмне болушу мүмкүн? Тактайбай тез турат да. 60 жыл ким президент болгон? Президент эмес, мен шикөлөм ошо элден чыккан деп атайт. Башында ушундай болосун, элден чыккан эмелер лидерлер бир тарапка деген нерсе элге болот пайда да. тие турган болсун балким. Мелис мырза, Бул суроого өзүм жооп берүүгө аракет кылып көрөйүн дагы. сиз сүрөттү карадыңызбы? Көрдүңүзбү сүрөттү? Сүрөттү көрдүм. Популизм деген ой болду, мисалы ошол саясий көз караштан улам. Анан азыр эске келип атат ошол рассалар урушу, анан аялдар менен эркектердин баягы гендердик саясат деген дагы эске келип атат эми. Ошондуктан кайсы бир гендердик саясатка эркек аял тең укуктуу деген саясий көз караштан улам ушул нерселерди койгон болушу мүмкүн. Түшүндүрүп бериңиз. Тарактын кандай тиешеси бар гендерге? Эми негизинен жалпы жонунан бул жерде экөө тең жыгач болуп атат да. Анан тарак эми негизинен аялдар пайдалана турган буюм катары айтылган болушу мүмкүн, бирок мындай деп баятан бери эле айтабыз да, биз жалпы чоңдукка же өзүнө сырткы келбетине гана эмес, анын ошол жарамдуулугуна маани бергиле, сырткы сулуулугуна эмес, анын жарамдуулугуна маани бергиле тарак бир иш кылат, бирок жыгач ошол бойдон турат деген сыяктуу бир көз карашта болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Суроо тактайдын карагай дарагынан жасалгандыгы айтылды да. Адатта карагай дарагынын жыгачы башка дарактардан жыгачтарына салыштырмалуу түсү жагынан айырмаланат, урматтуу билермандар. Эгерде адамдын териси карагай тактайынан кара болуп, ал эми анын чачын тараганда тарак чачка илинип калса, анда дал ошол адамдын денесинде африкалыктардын каны бар деп эсептешип, аны чиркөөгө киргизишкен эмес. Себеби АКШда чиркөөлөрдүн көпчүлүгү ак денелүү адамдарга арналган. Ошол кезде расалык дискриминация жөнүндө сөз кетип жатат, урматтуу Мелис мырза. Расалык дискриминация, гендер эмес.
Эсеп 5-4. Өкүнүштүү. 5-4 эсеп. Теле көрүүчү Ботогөз Жакып кызын биз куттайбыз. Жакшы суроо жөнөткөн. Мына эсепти азыр кайра теле көрүүчү тарапка өзгөртөбүз, бирок бул өтө кооптуу эсеп. 10-чу раунд. Эгер расалык саясат болгондо мен ошон үчүн саясий көз караш дедим да. 60-жылдары өтө күчөп кеткен. Могу Пентагондун өзүндө ажатканалар бөлүнгөн, билесиздер. Актар үчүн өзүнчө ажаткана, каралар үчүн өзүнчө ажаткана. Мектептер, бала бакчалар актив дизайндан суроо. Актив дизайн команда тапса, командага сыйлык бермекчи. Урматтуу билермандар. Табигаттын көрүнүшүнө, жаратылышка өтө жакын болгон бир акын өзү ушул нерсеге аябай кызыкчу экен. Ал өз кызыгуусунун негизинде төмөнкүдөй хоккуну жазган экен. Хокку деген бул кыска маанидеги бир ыр сыяктуу бир жазмалар да, өтө кыска. Анын хоккусу мындай экен: май, июнь, июль, август өтүп, жетип келдик ушуга. Бул жагы көп чекит да. Жетип келдик ушуга. Май, июнь, июль, август өтүп, жетип келдик ушуга. Бул акын ошо өзү кызыккан нерсеге жетип келдик деп атат. Эмнеге? Кетти минутта. Бышыкчылык, бышыкчылык, сен августтан кийин сентябрь күз. Табигат. Августта дагы дүмө жемиштер пышат. Ошол Күз айы болуп атат да, күз айы болуп атат. Күз сары жалбырактардын түшүшү. Күз. күз Сентябрь. жөнүндө көп жазган. Сентябрда не бар балким? Сентябрда окуу ачылышы. Окуу ачылышы сагат эшеси жок. Эмеспи? Бул жаратылыш Жаратылыш. Мисалы үчүн күз эмедеги жалбырактардын көрүнүшү. Балким шамалда жалбырактар. Шамал жазда жайда деле болот да. Бул жерде күздө көрүп бирок күз деген аябай эле жеңил болуп калат да. балким. күз деген жеңил болуп калат. Жылдарды карап туруп. Мисалы үчүн эң жай күндүн эң узуну жайында болот. Ал жерде Августтан кийин жаратылыштын алмашышына, может, жабырактардын түшүнө же курашына жетип келдик. баягы нерсе кая жок болушу. Саргайшы андан башка макул Андан башка сентябрга жетип келдик деп коюшту. Сентябрга келдик. Бышыкчылык. Сентябрга жетип Япон болсо тиги сакура дара качан гүлдөйт? Ал жазда гүлдөйт. Жазда гүлдөйт сакура. Сакура. Май, июнь, июль, август. Табигат. Май, июль, август шул мезгилде эми дарактар саргайтат да чөп курайдан таң не болот? Жетип келдик ушуга. Жетип келдик ушуга. Эмне болсо май сентябрда эле койбойт. Эми ар жакта ар түрдүү башталат. Эгер жаратылыш Меңиз мырза. Урматтуу алып баруучу, биз акыркы шансыбыз катары Ордодон жардам алабыз. Урматтуу Ордо. Кетти 20 секундда жардам берди. Сакура гүлдөйт. Күтөт ошол мына алар өтө күтүшөт, майрам катары белгиленген. Уран күздөгү? Балким необычно ошол мезгилде гүлдөшү мүмкүн. Себеби сакура гүл Дагы не болушу мүмкүн? Сакура дарагы. майда дагы гүлдөп турган бар да. Анын табигатты сүйүүсү болуп атат. Меңиз мырза, Ордон жардам бүттү. Бул суроого Адина айым жооп берет. Май, июль, август өтүп, жетип келдик окууга. Окууга. Акын, Эгерде бул 40-50 жаштагы акын болсо, мен кабыл ала берейин, Эгерде бул жаратылышка өтө жакын дегенди эске ала турган болсок, мен азыр окууга дегенди бул сентябрь айынан окуу башталат. Мына ошого негиздеп айттым. Эгерде биз бул табиятка өтө жакын дей турган болсок, анда жетип келдик сарыга деп айтышым мүмкүн. Сары деген эмне бул? Сары деген бул жалбырак. Жалбырак. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Бул жетип келдик балык улоого деп атат. Урматтуу билермандар, бул балык улоого кызыккан, хоббиси балык улоо болгон. Жетип келдик балык улоого деп атат. Урматтуу алып баруучу, мисалы балык уулоо негизинен бизде ушул шартта эске алганда
жазда болот, анан орто аралыкта жайда бир аз болбошу мүмкүн, бирок августта негизинен балык улоонун сезону да бизде негизинен. Анан ал мындай балык улоо күздө болот деген нерсе такыр эле мындай акылга сыйбайт. Анткени көбүрөөк тескерисинче кышта болот. Анан бая айткандай ошол көбүнчө өзүңүзгө маалым болгондой, көбүнчө биз ошол май айында барабыз. Анан мисалы мен жеке өзүм май айында, анан июнь айында мына Папанга, бул жагы өзгөнгө балык улоого барам да. Анан күздө тескерисинче бизде. Команда бир аз наразылык билдирип атат. Магистр, кандай дейсиз? Урматтуу алып баруучу, бул жерде калыс пикирди айтканга аракет жасайбыз, бирок мен балык улоо боюнча адис эмесмин же знаток эксперт эмесмин. Ошондой болсо дагы белгилүү бир көз караштарым бар. Маселен, жаз айларында балыктар икра чачып, ал икралар күзгө барып чоңоюп балыкка айланышы мүмкүн да. Ошол жагынан алганда бул логикага жаткан суроо. Бул жерде алганда пикирлер болуп атат. Туура эле, көбүрөөк биз күздө агаларыбыз, достор болуп кармайт болчубуз. Экинчиден, бул жерде акындын ою, жеке ою, бул ушул табият менен таттуу мамиледе болуп, гуманизмге баа берип атат. Чындыгында ошол өтө майда балыктар кээде кармап калат болчубуз, алар көбүрөөк чынында күзүндө чоңоет. Бирок эгерде бул жерде мүмкүн кээ бирөө туура эмес түшүнүшү мүмкүн. Менин бул жеке оюм. Эгер кааласаңыз же кааласа көпчүлүгү мүмкүн дагы бир суроо берип көрсөк болот. Бирок мен бул айтылган нерсе бул факт катары айттым. Бизге караганда башка жактагылар өзгөчө ошо чыгыш, батыш жактагылар булар эмеге табиятка өтө өзгөчө мамиле кылышат да. Алар таңсык. Бизде баягы кеңири болгон үчүн биз каалаган мезгилде тута беребиз. Каалаган мезгилде жандыктарды ата беребиз. Ушундай да. Алар болсо өтө бул жаныбарларга мындай этият мамиле жасашат. Балким менде факт жок экен, жанагы икраларын чачып аткан мезгилде ошол эмеге кошулам жигитке. Эгер ошол мезгил ушул факт болсо, анда бул суроо өтө жөндүү суроо. Мүмкүнчүлүк болушунча калыстык иретинде айтып өтөйүн. Сиз эгерде суроонун башында айтылып өттү, табиятты аябай жакшы көргөн деп айтылып өттү да. Эгерде ал табиятты аябай жакшы көргөн болсо, япондордо билебиз, баардык нерсенин өзүнүн маданияты бар да. Мисалы, чай искусствосу өзүнчө бир маданият, кийинүү бул өзүнчө маданият, саламдашуу бул өзүнчө искусство. Ошондой эле буларда дагы азыр ойлоп калдым, ушул эмеден кийин балким балык тутуу дагы өзгөчө бир маданият окшойт деп ойлоп калдым да. Себеби алар билесиздер, деңизге жакын жайгашкан, алар именно балыктын кайсы мезгилден икра чачып, кайсы мезгилде чоңоюшун дагы аябай жакшы билишет да. Себеби булар миңдеген жылдар бою именно ошол деңиздин боюнда жашашкан. Ошон үчүн балким ушул жактан алганда суроо балким жөндүүдүр деп ойлоп калдым. Түшүнүктүү. Чечимди өзүм чыгарам. Бул жерде телекөрүүчү Хоккуда балык тутууну ушунчалык зарыгып күткөн акын жөнүндө айтып атат да. Маселе ушул жерде. Актив дизайндын суроосу телекөрүүчүлөрдүн жеңиш менен аяктап калуу алдында турат, Мелис мырза. 6-4 эсебинде оюн жыйынтыкталып атат, Мелис мырза. Туура түшүнүңүздөр. 6-4 эсебинде оюн жыйынтыкталды. 6-4. 6-4. Кышкы сериялардын 7-туру Мелис Музулмановдун командасы Тилекке каршы аракет кылуу менен 6-4 эсебинде оюн жыйынтыктады. Эми урматтуу билермандар, урматтуу клуб, сиздер мыкты суроону аныктаңыздар. Суроолорго келсек, бул жерде мен азыр команда мүчөлөрү менен келиштим, бул жерде турган билермандар менен. Көпчүлүк ушул жердин киндиги деген суроону жактырып атышат. Асылбек Камчыбековдун суроосу болчу, Кызылка шаарынын тургуну. Россиянын Кунгур шаарындагы орнотулган Махмудов деген скульптор тарабынан эстелик жердин киндиги. Ушул жерден бардык жак ортолук ядро деген билдирип атат. Асылбек Камчыбековду биз куттуктайбыз. Мыкты суроо ээси. Мелис мырза, эми сиздердин оюңуздар. Урматтуу алып баруучу, урматтуу телекөрүүчүлөр, команда жогоруда айткандай ошол мүмкүн болушунча аракет кылып ойнодук. Биз команда менен кеңешип, Ботокөз Чакып кызынын Америкадагы чиркөөнүн алдына коюлган тактайлар жана тарак жөнүндөгү саясий көз караштан улам, тактап айтканда рассалардын бөлүнүүсүнө байланыштуу суроосун мыкты деп таптык. Семетей мырза, ким өзгөчө активдүү болду бүгүнкү оюнда? Мага өзгөчө бүгүн Мелистин ойногону жакты, урматтуу алып баруучу. Мунун себебин түшүндүрө кетсек, Мелис ушул командадан эч ой чыкпай, эң татаал мезгилде
өзү жоопкерчиликти алып өзү жооп берип атты, бирок ошол жооп берген мезгилде Мелистин жооптору туура болуп атты да. Андыктан мен ушул Мелисти бүгүн мыкты билерман деп таптым. Мелис Мулзумановга Секом окуу борборунан акчалай сыйлык жана ушул Секом окуу борборунун 1000 сому Асылбек Камчыбековго жөнөтүлөт. Бул ошол жердин киндиги деген суроонун ээси болчу. Ушул суроого Секом окуу борбору 1000 сом акча берет. Мелис мырза, кабыл алып коюңуз. Бар болгон ширингтерин кабыл алып коюңуздар. Эксклюзивдүү торт, Адал таттуу дайыма жаңы гана таттуу токоштору сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, мына ушуну менен бүгүнкү 7-тур соңуна чыкты. Кийинки оюнда Сагынбек Мамановдун командасы бул жерге келет. Сагынбек мырза, мыкты даярдыкта келиңиздер. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Режиссерлук, техникалык топко ыраазычылык билдиремин. Ассаламу алейкум. Билеги күчтүү билди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат.